Күндөр өтөт, врач дари мен. Кандай Живую эле. Тартмактан тартнак. Аке, колуңан не кирет? Колмаңбы сен га биле дахтан нерсе берет. Бля, көрөбүз. Формага ишенбе. Эмне болду? Анда турбай эле койбойлу жерге. Ачпайлы ой. Чалдыма, кане. Ачпайлы ой. Россияда кыргызстандык жаран 206 адамга коронавирус жуктурду деп шектелүүдө. Россиянын Мурманск облусунда 206 жумушчуга коронавирус Кыргызстандын жаранынан жугушу мүмкүн. Бул тууралуу аталган аймактын губернатору Андрей Чибис билдирди. РИА Новости агенттигинин жазганына караганда, Белокаменка айылындагы Новотек Мурманск курулуш борборунда иштеген 206 жумушчу коронавирус жуктуруп алган. Дагы 200 киши обсервацияга жаткырылган. Азырынча алардан вирус аныктала элек, бирок профилактикалык терапия алып жатышканын аймактын башчысы айтты. Биздин оюбузча иликтөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, коронавирусту жумушчуларга Кыргызстан жараны жуктурган. Бирок ал тууралуу маалымат бере албайм, деди Чибис. Анын айтымында Белокаменка айылында оорукана жок, бирок госпиталь уюштурулуп, диагностика жүргүзүлүп, жардам берилет. Россияда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 25 миңге жетти. 2 миңдей адам айыкса, 198 киши көз жумду. Булак Спутник Эйч. Орусиядан өлкөгө келе албай жаткан мекендешибиз өзүнө кол салды. Новосибирск Бишкек катамынан жокко чыкканына байланыштуу 1 айга жакын убакыттан бери Кыргыз өлкөсүнүн жарандары үйлөрүнө кайтып келе албай жатышат. Күтүүдөн тажап, айласы кеткен жарандар аэропортто түнөөгө мажбур болушууда. Ал абалды чагылдырылган сүрөттөр интернетке тарап, абал учурда кызуу талкууланып жатат. Ал эми кече 15 апрелде жүргүнчүлөрдүн бири өз жанын кыюуга аракет кылганын аэропорттогу жаран билдирди. Аялды өзүнө кол салууга Бишкекте күйөөсү жандандыруу бөлүмүндө күтүп жатканы, ага кыйын учурда жетип бара албаганы себеп болгон. Мындан улам ал өзүн өлтүрүү максатында көп өлчөмдө дары ичкен. Аны байкаган башка жарандар тез жардам кызматын чакырып, жаранга убагында жардам көрсөтүлгөн. Ал эми азыркы абалда өзүнө кол салууга аракет кылган жарандын абалы жакшы экенин аэропортто кармалып турган Айнагүл Калкберди кызы билдирди. Кече өзүнө кол салууга аракет кылган эженин абалы учурда жакшы, себеби ага убагында жардам көрсөтүлүп калды. Бишкекте күйөөсү жандандыруу бөлүмүндө экенин айтып, күтүп жатып ушул кадамга барды. Өзү кыжаалат болуп тынчсызданып жатса, күйөөсү эмне болуп жандандыруу бөлүмүнө түшүп калганын да сурай албай койдук. Жолдошум баса албайт деп жаткан. Сыягы эженин жолдошунун ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген деп билдирди жаран. Борбор каладагы Лермонтов жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде милициянын унаасы менен жүк ташуучу бус кагышып, 3 киши жабыркады. Бул туурасында тез жардам станциясынан билдиришти. Бул көчөлөрдүн кесилишине саат 6:38 чакыруу түшүп, 3 киши ооруканага жеткирилди деп билдирди медиктер. Бирок тез жардам кызматы жабыркагандардын абалы тууралуу айткан жок. Окуяга күбө болгон адамдын айтымында автокөлүктөр сүзүшкөндө бус капталынан кулап калган. Жарандык активист Болот Ибрагимов социалдык тармактагы баракчасына кырсык болгон жерден видео жүктөгөн. Андан унаалар эвакуацияланып жатканын көрүүгө болот. Комендатура маалыматты тактап жатканын билдирди. Кызматтык унаасында мас абалында кармалган милициянын 3 кызматкери иштен алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Аталган факт боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы менен Ички иштер министрлигинин криминалдык милициясынын 3 кызматкери кызматтык тартипти бузгандыгы аныкталган. Биринчиден, алар коменданттык сааттын талаптарын бузушту. Экинчиден, кызматтык милдеттерин аткаруу мезгилинде мас абалында жана кызматтык автоунаада кармалышкан. Аталган 3 кызматкер Бишкек шаарындагы наркология борборунда медициналык кызматкерлер тарабынан текшерилип, алардын мас экендиги тастыкталган жана тиешелүү документтер толтурулган. Автоунаа атайын айып жайына токтотулган деп айтылат маалыматта. Ички иштер министрлигинен кошумчалашкандай, аталган факты боюнча атайын кызматтык иликтөө жүргүзүлгөн. Иликтөөнүн жыйынтыгында ички иштер органдарынын кызматкерлери өзгөчө абал учурунда күчөтүлгөн даярдык баскычында кызмат өтөп жаткандыгына карабастан, өздөрүнүн кыймыл аракети менен укук коргоо органдарынын тартиптик уставын, укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндөгү мыйзамынын талаптарын жана кесиптик этика ченемдерин сактабагандыгы үчүн 3 өтең ички иштер органдарынын катарынан бошотулду. 16 апрелге карата коменданттык саат учурунда 70 жаран кармалды.
16 апрелге карата өзгөчө абал киргизилген Бишкек шаары, Ноокат, Кара Суу райондору, Ош шаары, Сузак району жана Жалал Абад шаарынын аймактарында коменданттык саат киргизилген. Убакыттын ичинде ички иштер органдарынын бөлүмдөрүнө 70 жаран жеткирилип, 15 унаа атайын жайларга токтотулду. Бишкек шаарында 39, Жалал Абад шаары 3, Ош шаары 11, Нарын шаары 8, Ноокат району 2, Ат Баш району 7. Ал эми Кара Суу жана Сузак райондорунда тартип бузуулар катталган жок. Жалпысынан алганда 25 марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин өлкө аймагында 2646 жаран коменданттык сааты бузгандыктары үчүн милициянын кайгыл кызматы тарабынан кармалды. Президент Сооронбай Жээнбековдун Венгрияга болчу иш сапары сүйлөшүлүп жатат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматта Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин жетекчиси Чыңгыз Айдарбеков менен Венгриянын Тышкы иштер жана соода министри Петер Сиерта телефон аркылуу сүйлөшүп, кызматташуу менен катар эле мамлекет башчысынын аталган өлкөгө бара турган сапары талкууланганы айтылган. Андан сырткары тараптар COVID-19 менен күрөшүүдө бирдиктүү өзара кызматташуунун зарылдыгына жана анын социалдык экономикалык кесепеттерине токтолушкан. Тоңдо жол кырсыкка кабылды делген милиционер айым окуя тууралуу эмне дейт? Тоң районунда милиционер айым Масабалда жол кырсыгына кабылганы боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу өздүк булактар билдирди. Социалдык тармактарга 14 апрель күнү милиционер айым жол кырсыгына кабылганы боюнча видео жарыяланган. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, Ысык Көл облустук ички иштер бөлүмү тарабынан Тоң райондук ички иштер бөлүмүнө кызматтык териштирүү иштери жүргүзүлүп баштаган. Видеодо милиция кызматкери унаасы менен Тоң районунун Төрткүл айылында карама-каршы тилкеде бара жаткан унааны айтылат. Окуя 14 апрелде саат 22 чамасында болгон. Видеодогу айым Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери экени такталды. Кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгында толук маалымат берилет деп айтылат облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын маалыматында. Маалыматка караганда милиционер айым эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу райондук ички иштер бөлүмүнөн кечки саат 21:14 чамасында кеткен. Райондук ички иштер бөлүмүнүн имараты Төрткүл айылында жайгашкан. Окуя райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратынан 400-500 метр алыста болгон. Милиционер айымдын өзүнүн айтымында жамгырдан улам жолдогу чуңкурду көрбөй калган. Унааны токтоткондо дөңгөлөгү жарылып калганын көргөн. Ошол маалда ары бери өткөн унаалар токтоп, айдоочулар андан эмне болгонун сурап жатышкан. Видеого ким тартып жатканын көргөн эмес. Милиционер айым унаада жалгыз болгон. Булак турмуш кечи. Постто тургандар менен чырдашкан дагы бир видео интернет тармагына чыкты. Тасмада көрүнүп тургандай, посттон өтө албаган формачан жаран көзөмөлдө турган жигиттерди ашата сөгүп коркутуп кетти. Окуя Жалал Абад облусунун Токтогул районунда тартылган.